көбүнчө бул нерседен уялып айтышпайт дагы. Чучок бар экен көтөнүндө, кой бул чучокту чыгарыш керек. Канча убакыттан кийин адамда курттар жок болушу мүмкүн. Эми элестетиңиздер, биздин ичегибизде курт жашайт да, ургачысы жашайт, эркеги жашайт. Бул туурабы же туура эмеспи, кооптуубу же коопсуз эмеспи? Ургачысы бул 30 сантиметрге чейин жетет да. Ушуну мына бир сызгычты элестеткен болсоңуздар, ошо сызгычка чейин ушундай чоң болот да. Анан альбендазолдон ичип койсоң түшүп калат. Чындап эле түшүп калабы? Ал чындап эле адамга туура келеби, келбейби? Же болбосо эмне үчүн биз дарыгерлер айтабыз, баягы курттар жолдошуна кирип, ушу жолдошу дагы астрица болуп ушу жугуп калыптыр да, болоручу. Балык бар анын ичинде, балыкта да билинбеген курттар бар, ошолорду жеп алып атабыз. Баягы мына боору жарабай калыптыр, өкпөсү жарабай калыптыр, мээ ыргыт депчи. Анан ошол кезде эсимде бар да, аны ыргыткан жалко. Сиз билесизби, биздин ичибизде билинбеген майда курттар бар болушу мүмкүн экендигин? Ооба, дал ушул коноктор, башкача айтканда, гельминттер жөнүндө сүйлөшөбүз. Саламатсыздарбы, урматтуу биздин каналдын угармандары? Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борбору өзүнүн Медфакт подкастын баштады. Ден соолукту сактоонун майда, бирок өтө маанилүү сырлары менен бөлүшөбүз. Анда эмесе сиздерге коногумду тааныштыра кетейин. Республикалык ден соолукту чыңдоо жана массалык коммуникация борборунун адиси, жугуштуу ооруларды алдын алуу бөлүмүнүн башчысы, эпидемиолог жана ошондой эле инфекцияны көзөмөлдөө боюнча адис Эгембердиева Айжаркын бизде конокто. Саламатсызбы? Саламатсызбы, Мадина? Айжаркын Сетказиевна, эң биринчи эле суроону өзүңүздөн баштайын. Эмне үчүн медицинаны тандап алдыңыз? Анын ичинен эмне үчүн эпидемиологияны тандап алдыңыз? Бул баягы көзгө көрүнбөгөн адистердин катарында эмеспи? Ушул тууралуу өзүңүз жөнүндө кененирээк айтып берсеңиз, элдерге баягы толугураак маалымат болуш үчүн. Чоң рахмат. Саламатсыздарбы, урматтуу угармандар? Негизи айта кетсем, бул дарыгерлик менин баягы кичине кезимдеги кыялым болчу да. Мектепте окуп жүргөн убакта эле баягы ар бир бала кыялданат эмеспи? Мен мындай кесипти тандайм деп. Ошол учурда эле менин кыялымда ушу дарыгерлик кесип бар эле да. Бирок ушу медициналык академияда окуп баштагандан баштап эмнегедир мага ушул эпидемиология кесиби аябай жакын болду, жакты да. Себеби айта кете турган болсом, сиз айтып кеткендей, Мадина, эпидемиология бул эпидемиолог адиси деги эле бул баягы көзгө көрүнбөгөн баягы адистер сыяктуу да. Анткени адистер көзгө көрүнөт, бирок ушул адис кылып жаткан жумушу көп көрүнбөйт да. Эпидемиолог адисин айта турган болсом, бул кандай адис? Бул ооруларды алдын алат. Бул оорулуу пациенттерди дарылабайт. Бул аябай чоң жоопкерчиликтүү адис деп эсептейм мен. Себеби анткени баягы бир дарыгер аябай жоопкерчилик менен бир адамды дарылай турган болсо, эми эпидемиолог адиси бул бир эмес, баягы миңдеген, миллиондогон адамдар үчүн жоопкерчилик алат да. И бул жерде ооруларды алдын алабыз, оорулар чыккан себептерди изилдейбиз. И ошого жарата профилактикалык баягы иш-чараларды иштеп чыгабыз да. Анан эпидемиолог адисин айта турган болсок, эпидемиолог адиси кайсыл жерлерде иштейт? Кээде лабораторияда иштейт, кээде талаада иштейт бул адис. Кээде баягы ооруканада бейтаптардын арасында иштеши мүмкүн. Же болбосо бизге окшоп элдин арасында элге маалымат берип, баягы ар кайсы жугуштуу оорулардын алдын алуу үчүн иштеп жүргөн адис болот да. Анан бүгүнкү күндө мен эпидемиолог дарыгер катары айта кетейин, биз үчүн эң маанилүү нерсе, биз үчүн эң жакшы сыйлык бул жугуштуу оорулардын жоктугу болуп эсептелет. Анын биз баягы республикалык ден соолукту чыңдоо борборунда иш алып барып атпайбызбы? Анан элдерге, жалпы калкка ушул борбор тууралуу дагы кичине маалымат бере кеткенибиз тууралуу деп ойлоп атам да. Чындыгында бүгүнкү күндө ушул республикалык ден соолукту чыңдоо борбору деп көп адамдар угуп жатышат бул борбор жөнүндө. Бул борбордун эң негизги максаты, мен жогоруда айтып кеткендей, бул ушул ооруларды алдын алуу болуп эсептелет. Биздин максат, биздин мандат бул эл менен иштөө. Кандай адистер иштейт? Биздин борбордо ар кайсы тармактагы адистер иштейт. Айта кете турган болсом,
биздин борбордо жугуштуу оорулар жана ошондой эле жугуштуу эмес оорулар деген сыяктуу баягы бөлүмдөр бар жана ошондой эле коммуникация бөлүмү бар. Бул баардыгы биргелешип ушул бөлүмдөрдүн бир максаты ошо элге маалымат берүү оорулар жөнүндө, ооруларды алдын алуу жана ошондой эле ар кандай баягы себептерди изилдеп таап чыгыш үчүн изилдөөлөрдү жүргүзүү болуп эсептелет. Дагы бир ушу борбордун иши боюнча айта кете турган болсом, бул координация деген баягы бул тармактарда ар кайсы партнерлорубуз иш алып барат. Ошондуктан ошолордун башын бириктирип бир нукка салып бир багытта иштеп баягы бир биздин партнерубуз мисалы түндүктө иштеп аткан болсо экинчи партнерлорубузду биз түштүккө иштегенге сунуштайбыз. Себеби ден соолукка карата маалымат, ден соолукка карата иш чаралар баардык Кыргызстандын аймагында бирге көрүлүш керек. Элге түшүнүктүүрөөк болуш үчүн гельминттер деген эмне жана алар кандай түргө бөлүнөт, ошол тууралуу кеңирээк айтып берсеңиз. Гельминттер жөнүндө айта турган болсом, гельминттер бул курттар. Кыргыздарда айтып коебуз, мите курттар деп коебуз, же болбосо паразиттик курттар деп коебуз. Анан гельминттер боюнча айта турган болсом, бул ар түрлүү курттар бар. Анан гельминттер көбүнчөсү ушу адамдын органдарында же болбосо адамдын ичинде, ичеги карындарында жайгашкан болот да. Гельминттер бул ошо адамдын ички органдарында, ичегилеринде жайгашкандыктан ошо адам жей турган тамактар менен жашайт жана ошондой эле адамга эң керектүү болгон витаминдердин баарын өзү кабыл алат өзүнө. Ошондой сыяктуу эле баягы гельминттер адамга уулуу заттарды бөлүп чыгат да. Жөнөкөй сөз менен айтканда, ошол курт сиздин ичиңиздерде жашайт, ичеңерде жашашы мүмкүн, өпкөңөрдө жашашы мүмкүн, же болбосо бооруңарда жашашы мүмкүн. Анан сиз тамактанган тамактардын эң жакшысы менен тамактанат жана ошондой эле өзү жөнөкөй сөз менен айтканда баягы заңданат сиздин ичегиңизде, органдарыңыздарда. И ошол уулуу заттар баягы адамга сиңе берет да. Ушундай жөнөкөй сөз менен гельминттер жөнүндө ушундай айтсак болот да, түшүндүрсөк. Рахмат. Гельминттер дегенде эле биздин эл мындай дароо көңүл бөлүп маани беришпейт да. Анан көбүнчө бул нерседен уялып айтышпайт дагы. Эмне үчүн бул тема ачык талкууланышы керек деп ойлойсуз? Чындыгында сиз туура айтып жатасыз, Мадина. Бүгүнкү күндө менин оюмча, жеке оюмча, гельминттерге же болбосо паразит курттар деп коебуз. Кээ бир учурда мите курттар деп дагы атайбыз. Көп эл арасында маани берилбейт да. Себеби мисалы мен дагы өзүм баягы айыл жергесинде чоңойгон кызмын. Кичине кезимден бери эсимде бар. Баягы чоң апалар, чоң энелер баягы кичинекей баланы баягы тоңкойтуп алып баягы тиги чүчөк бар экен көтөнүндө, кой бул чүчөктү чыгарыш керек. Анан менин эсимде калыптыр баягы чүчөктү чыгарыш үчүн ширеңкенин учу менен баягы эметсе күкүрттөн коркот, ошо менен өлтүрсө болот. Же болбосо эсимде бар баягы куштардын дагы баягы чымчыктардын дагы баягы заңдарын дагы салган учурларды көргөм да, вот кичине кезимде эстей турган болсомчу. Анан азыр баягы уже дарыгер болуп, уже баягы ар кандай бейтаптарды көрүп, ушул мите курту бар адамдарды көргөндөн кийин мен түшүнүп жатам да, эмне себептен ошол кезде ошондой болгон, эмне себептен баягы айыл жергес үчүн бул нормалдуу нерсеге айланган да, нормалдуу нерсеге айланган. Көптөгөн ата энелер ушул гельминттерден, паразиттик курттардан келип чыккан нерсеге көп маани беришпейт да. Ошол кезде деле эстесем, көтөнүндө чүчөк курту бар экен десем, чүчөк бар бекен, биздин балада да бар деген сыяктуу нерселер бар да. Бүгүнкү күнгө чейин мисалы бүгүнкү күндө дагы биз көптөгөн тренингтерге чыгабыз, эл арасында чыгабыз, маалымат беребиз. Ошол учурда дагы элдерди байкай турган болсоң айтып коюшат да. Ооба тиги бир туугандын баласында дагы бар эле ушу курт көрсө бул чындыгында баягы балага зыян алып келчү курт турбайбы деген сыяктуучу. Ошол себептен мен ойлойм бул аябай актуалдуу тема. Бул теманы биз кененирээк эл арасында жайылтып жана айтып беришибиз керек да. Гельминттер адамдарга кандай жолдор менен жугат? Аябай жакшы суроо бердиңиз. Негизи гельминттер адамга кайсы жол менен жугушу мүмкүн?
гельминттер көбүнчөсүн баягы биз бардыгыбыз баягы Кыргызстанда жашагандыктан, айыл аймак көп болгондуктан сиздер жакшы билесиздер. Кыргызстанда ар бир үйдө ит мышык деген нерсе бар Анан балдарга көбүнчөсү эң мындай баягы жуга турган жолдордун бири ошол ит мышыктардан жугушу мүмкүн. Жана ошондой эле бул кир колдор аркылуу же болбосо тамактануу учурда жугуп калышы мүмкүн да. Эми кененирээк сиздерге айтып берип кетейин. Мисалы айта турган болсом, гельминттердин бир нече түрү бар да. Бир нече түрү бар. Анан ошолор бир нече түрлөр менен адамдарга да жугушу мүмкүн. Мисалы ар бир жогоркуда айтып кеткендей, айыл жергесинде баягы ит мышык кармайт да адамдарчы. Анан ит мышык кармаганда бала бакыра ошол ит мышыкты сылайт, ошолор менен ойнойт Анан баягы өзүнө гельминттерди ар кандай митек курттарды жоктуруп алат да. Мисалы айта турган болсок, мышыктарда таксакара деген гельминт бар. Бул ушу мышыктардан жугат. Ал эми иттерден айта турган болсок, эхинококоз, альвеококоз деген баягы митек курттар бар. Алар болсо иттерден жугушу мүмкүн да. Жана ошондой эле митек курттар бул чала жуулган жашылча жемиштерден жугат. Чала жуулган мисалы ошол жашылча жемиштерди биз топурактан алып атабыз кээ бир учурларда баягы малдын заңы менен аны баягы жемиш жакшы бериш үчүн дагы орусча айтканда удобрение деп коебуз удобрять этет. Ошол учурда дагы ошол бутактарына, ошо жерге, топуракка ошондой гельминттердин, паразиттик курттардын жумурткасы түшүп калат да. Анан ошо өсүп чыккан жумушту, жемишти алганда баягы чала жуулуп калса, ошол учурда баягы жумурткалары менен бирге адамдын оозуна киргенден кийин уже ал оозунан баягы жумуртка өсүп чыгып, чоң баягы гельминтке айланат да, митек куртка айланат. Ошол учурда жугуп калышы мүмкүн да. Кээ бир гельминттердин түрү бар, баягы адамдан адамга да жугат да. Мисалы айта турган болсом, бизде баягы популярдуу эмес, эми көп кездешкен гельминттин бир түрү бул энтеробиоз деп аталат. Бастрица деп дагы айтып коюшат. Кыргызчасы бул чүчөк курт да. Өзүмдүн сиздерге бир практикамды айтып берейин да, ушуга тиешелүүчү. Мен ошол эпидемиолог дарыгер катары дарыканада, ооруканада иштеп жүргөн кезде баягы мага бир жаш кыз келди да. Жаш кыз келди, бул келин келди да. Анан баягы мен эпидемиолог экенимди угуп атайын издеп келиптир меничи. Анткени бул эже баягы инфекциялар боюнча билет деген сыяктуу көп. Анан кабинетиме отургузуп эле сурап баштадым да, эмне болду десем, ушул кыз экен өзү чоңойгон эле кыз, келин десем болот, ал турмушка чыгыптыр. Анан өзүнүн баягы ушу чүчөк курту бар экен. Жөнөкөй сөзү менен айтканда астрица бар экен да. Анан ал өзүн бичишкен, ушундай оорусу бар экен. Бичишкен, көпкө чейин жоголбойбу Бул баягы жүрө берет да адамдын организминде. Аны дарылар менен дарыланып чыгарыш керек да организмден. Ал курттун өзгөчөлүгү жөнүндө айта кетейин. Ушу кыргыздарда айтып аткан ушу чүчөк курт да. Бул чүчөк курттун өзгөчөлүгү бул ушул биздин ичегиде жашайт да. Чоң ичегибизде жашайт. Анан өзгөчөлүгү бул кандай болот? Бул курт ичегиде жашап, тамактанып, жакшынакай жылуу жумшак ушул жерде көбөйө берет да. Анан мунун ургаачысы эркеги болот. Эми элестетиңиздер, биздин ичегибизде курт жашайт да, ургаачысы жашайт, эркеги жашайт. Анан ургаачысы баягы түн болгондо адам баягы уктайт эмеспи? Уктайбыз баардыгыбыз уктаганда бул курт баягы өзүн көбөйтүш керек да. Уктаганда бизде аналдык сфинктер деп коет. Аналдык сфинктер деген эмне? Баягы угармандарга түшүнүктүү болуш үчүн бул адамдын көтөнүн тешиги да. Көтөнүн тешиги. Ал баягы керек учурда ачылат. Например, заң чыгаарда, неметтерде ачылат, а так нормада постоянно жабылып турат да. Анан адам уктаганда ал сфинктер мындай тырышкан бойдон болбой калат, бир аз бошой түшөт да. Дененин баары бошойт эмеспи? Ошол учурда ушул митек курт сойлоп чыгат. Адамдын денесинен сойлоп чыгат дагы сыртка чыгат. Сыртка чыгат. Ал өзүнүн баягы көбөйтүш керек да, анын максаты көбөйүш керек ал. Өзүнүн максатын кылыш үчүн ал сыртка чыгат, сойлоп чыгат дагы адамдын ошо кичинекей, айрыкча кичинекей балдардын, адамдардын ошо жуктуруп алган баягы көтөнүнүн тешигинин баарына баягы жумурткаларын коюп чыгат.
То есть чыгат дагы сойлоп чыгат, ал шейшепке чейин жыгышы мүмкүн, журкандарга чейин чыгышы мүмкүн, адам уктап атканда билбейт да, сойлоп чыгат дагы ошо жумурткалардын баарын таштайт дагы анан кайра кирип кетет. Анан ал жумурткалар эмне болот, бир аздан кийин баягы баланын көтөнүн кычыштыра баштайт. Ошолдо бала Демек жумуртка таштагандан кийин алар дароо эле кыймылдап баштайбы? бир аздан кийин, бир канча убакыттан кийин баягы жумурткалар баягы жандана баштайт да. Анткени сырткы жумурткаларын таштады, жандана баштайт дагы, анан баланын көтөнү кычыша баштайт. Кичинекей баланын көтөнү кычышып, анан кичине балдар мисалы ыйлайт да, ыйлап айта албайт, анан тырманып эле баягы көтөнүн тырмап эле кычыша баштайт дагы, анан кайра ал обратно адамга баягы жугат да, кайсы учурда жугат, баягы көтөнүн тырмаган колун ал оозуна салат, ал бала кичинекей бала эмеспи, ошол колду жуубай туруп тамактанышы мүмкүн. Же болбосо эмне үчүн биз дарыгерлер айтабыз, баланын тырмактарын кыска алыш керек, тырмактарыңарды кыска алгыла деп. Себеби тырмактардын астынын баарын ошо жумурткалар толуп калат дагы, анан ошол кайра бала жутат дагы, анан кайра баягы цикл башталат да. И мен эмне үчүн бул ситуацияны эстедим, анткени ошол чоң эле келин болуптур, күйөө турмушка чыгыптыр. Анан баягы жолдошу экөө бир төшөктө жаткандыктан баягы курттар жолдошуна кирип, ошо жолдошу дагы острица болуп ошо жугуп калыптыр да болоручу. Анан ошол жолдошума да жугуп калыптыр, анан кантип дарылансак болот деген сыяктуу ал мага кайрылган да. Бул жерде Кандай дарылоо болду анан? мен дароо ал келинди жолдошу экөөнү чогуу бириктирип паразитологдорго жөнөттүм. Паразитологдор аябай кылдаттык менен муну дарылаш керек да. Бул баягы төшөгүнөн өйдө үтүктөп туруш керек болот, анткени баягы жумурткаларын үтүктөп баягы ысык үтүк менен өлтүрсө болот да. Андан сырткары жумурткалары ысык гана нерседен өлөт. Ошол себептен жумурткаларын өлтүрө албайсың, жаңы ичиндеги баягы ургачы менен эркегин өлтүрүш керек да. Ошол себептен баягы этап менен, жумасы менен булар баягы дары ичип туруш керек да. Дары ичкенден кийин канча убакыттан кийин адамда курттар жок болушу мүмкүн? Бул эми ар бир адамдыкы индивидуально болот. Муну дарыгер көзөмөлдөйт өзү. Баягы дарылоону бир дары ичип эле бүтүрүп койбойт. Дары ичирип, кайра текшерип, анализдерден көрүп, анан кийин баягы ушул толук дарыланыш керек да. Ошол себептен баягы бир үйдө, например, бир бала ооруп кала турган болсо, бир баладан курт табыла турган болсо, ушу үй бүлөдөгү башка балдарды дагы текшерүү зарыл да ошол себептен. Мисалы кичинекей балдар боюнча айта кете турган болсом, эмне үчүн мисалы көбүнчө кичинекей балдар ооруйт? Анткени кичине балдарда гигиена адаттары толук өз калыбына келе элек да. Кичинекей баланы айтасың, урушасың, колуңду жуушуң керек, эшиктен кийин колуңду жуушуң керек, мышыктар менен ойнобо, иттер менен ойнобо деп айтасың да. Бирок баары бир кичине болгондуктан унутуп кала берет, анан бардык нерсени оозуна сала беришет. Ошентип балдар көп жуктуруп алат. Анан негизи бул курт балада барбы жокпу, чоң адамда барбы жокпу билиш үчүн бир канча анализдерди жасаса болот да. Мисалы эң жөнөкөй анализди айта турган болсом, эң жөнөкөй жана арзан анализдин бири бул баланын заңын тапшыруу болот. Ошол заңды микроскоп менен лабораториядагы адистер карашат, карап ошол заңда баягы мите курттун жумурткалары жокпу деп ошону изилдешет да. Бирок заң менен тапшыргандын дагы бир жагы бар. Аны айта кетейин. Эгер баланын ичинде курт жашап, бирок ошо жумурткаларын таштай элек болсо, заң таза чыгып калышы мүмкүн да. Ошол учурда баягы ата эне ойлоп калат да, заңы таза чыкты, значит менин балам таза экен, эч кандай курттар жок экен деп калышы мүмкүн. Ошол себептен заң тапшыруудагы, мисалы бул жумада тапшырды, анализи терс чыкты, андан кийинки жумада дагы кайра бир ирет тапшырып коюу зарыл да. Андан сырткары, заңдан сырткары дагы бир эң баягы так билдире турган анализ бар. Бул анализ мите курттарга пакет деп коюп, баягы бир канча мите курттарга кан тапшыруу. Бул тыйын боюнча кичине кымбатыраак болуп калышы мүмкүн, бирок бул так анан дал чыгарып берет да. То есть ичинде курт бар боло турган болсо, уже бул кандын анализинен көрүнөт. Чындыгында бул кымбатыраак, бирок эң мыкты, эң так анализ ушул болуп эсептелет. Бул курттар бар болгонун биз кантип билишибиз мүмкүн? Кандай белгилерди берет?
Чындыгында мен дарыгер катары айта турган болсом, мен ата энелерге айтат элем да, баягы мите курттун симптомдорун күтпөй эле коюш керек да. Кээ бир учурда баягы жапжакшынакай жүргөн бала деле баягы мите кырт табылып калышы мүмкүн да. Ошол себептен бул симптомдор билинбей эле болушу мүмкүн да, билинбей эле жүрө бериши мүмкүн бала. Бирок баягы кээ бир учурларда кандай симптомдор болушу мүмкүн? Бул ич оору, баланын ичи оору, баланын тынчсыздануусу, баягы баланын түнкүсүн ыйлаганы, мисалы тынчсызданып, ыйлап, өзүнчө эми бала айта албайт да, бул жерим кычышып атат, тиги жерим кычышып атат депчи, мисалы. Ошол себептен тынчсызданып ыйлашы мүмкүн. Анан уйкусу качышы мүмкүн. Кээ бир учурда баягы балдар арыктап кетет. Анан кээ бир учурларда мисалы дарыгерлер дагы мисалы аллергия бар болсо балада, ошо аллергиясы бар адамдарга дагы сунушталат да, бул ушул паразиттик курттарга текшерүү зарыл. Анткени биз жогоруда айта кеттик, ал курт адамдын ичинде жашай берет. Жашап, баягы адамга керектүү сонун витаминдер менен тамактанып, анан ал курт өзү жашап аткандыктан ал заңданыш керек, туурабы? Заңданыш керек. Ошонун баягы заңынын эмеси, терисинин сыртындагы ар кандай антителолор организмге кабыл алынып, анан ошол адамда аллергия болушу мүмкүн, кычышуу болушу мүмкүн, баягы жана мен айтып кеттим, баланын немеси көтөн жагын тырмап, ошентип тынчсызданып, ошондой сыяктуу болсо, аллергия болсо, анан балада мисалы анемия чыгып аткан болсо, ошол учурда бул баягы белгилери болот. Жана ошондой эле мисалы шилекей аккан учур болот, баланын эртең мененкиси шилекей агып, ошол учурда дагы баягы бул мындай белгиси катары кабыл алып, шектенип, баягы анализ тапшырып көрсө болот. Дароо эле педиатрга алып келиш керекпи же кандай дарыгерге алып келиш керек? Эми ата эне баланы текшертем деп аткан болсо, чындыгында педиатр болобу же терапевт болобу, өзү жашаган аймактагы дарыгерлерге кайрылып, ушундай мен баламда симптомдорду байкап атам, же болбосо мен өзүм эле баягы баламды текшертейин дедим эле, үйдө ит мышык бар эле деп өз алдынча баягы барса, ошо дарыгер баягы багыт берип, кайсыл жерге барыш керек экен, кайсы анализдерди тапшырыш керек экенин көргөзүп берет. Ушуга эле улай чоңдордо деле ушундай эле белгилер болот да, алар кантип байкашат? Ушундай эле белгилер болушу мүмкүн чоңдордо деле. Бирок мен айттым, ушу көп учурда тилекке каршы мите курттар баягы билинбей деле өтүп кетиши Демек, мүмкүн да. биз билбеген эле абалда баардыгыбыздын эле ичибизде курт бар болушу мүмкүн деп эсептей алабызбы азыр, же кандай текшермейинче билбейбиз да? Мисалы айта кете турган болсом, бүгүнкү күндө мисалы чоң адамдардан көбүнчө кездешүүчү мите курт кайсы болуп эсептелет? Тилекке каршы бүгүнкү күндө баягы чоң адамдардан көп кездешкен мите курттардын бири бул эхинококкоз жана альбиококкоз мите курту да. Бул мите курттар чындыгында кантип жугат адамга, кантип билинет деген суроолор жаралат. Мисалы Кыргызстанды айта турган болсок, Кыргызстан бул мал чарбалуу өлкө болуп эсептелебиз. Анан ушу мал чарба менен алектенгендиктен бул баягы эле биз айта турган ит мышыкка эле кайра келип атабыз. Адам баягы малды союп аткан кезде деле баягы органдарын жабыркаганын көрөт да, мисалы ошол эле койду, ошол эле эчкини союп аткан кезде, баягы жылкыны союп аткан кезде баягы ички органдарында ар кандай баягы өзгөрүүлөр бар да. Эми мындай ачканда эле чоң курт болуп чыгып калбайт да. Мисалы койдун боорун караганда баягы билинет да, боору жабыркап, өзүнчө ыйлакча жабышып турат, ошондой сыяктуу болот да. Анан баягы биз көп эл арасында маалымат жүргүзүп атабыз. Бүгүнкү күндө андай деле болбой калды деп эсептейм. Бирок баягы мен кичине кезимди кайра эле эстейин, айылдык кыз болгондуктан мисалы мен аябай атам менен бирге мал союшканды жакшы көрчү элем да. Ошол учурда экөөбүз отуруп кой соет элекпиз да. Мына кой сойгондо баягы мынамын боору жарабай калыптыр, өкпөсү жарабай калыптыр, мен ыргыттып, анан ошол кезде эсимде бар да, аны ыргыткан жалко, аны эмне кылыш керек? Анан ак төштү чыкырасың дагы анан ак төшкө бересиң да. Бул айыл жергесинде болуп аткан көрүнүш да. То есть ошол учурда баягы бул органы жабыркаптыр, аны жебейсиң, эми ит жесин деген сыяктуу баягы итке беришет да. Анан ал ит эмне кылат? Ал ит аны жеп алат. Жегенден кийин ал иттин ичинде ошо курт
кайра эле баягы адамга жетет да, эмне кылат, ал ит аны жейт, анан кайра баягы иттин заңы менен чыгат, ал жумурткалар иттин заңы менен чыгат дагы, ал жумурткалар каякта калат? Топуракта калат. Топурактан каякка жугат? Өсүмдүккө жугат. Же болбосо иттин адаты бар, ит баягы тили менен куйрук жагын баарын тегерегин жалайт, баардыгыбыз билебиз, куйрук жалайт, терисин жалайт, бүт жерин жалап баягы өзүн жуунтат эмеспи. Ошол учурда анын терисинин сыртынын баары, жүндөрүнүн сыртынын баары, мисалы куйругунун тегереги, тумшугунун тегерегинин баары элестетиңиздер жумуртка болот. А биз жумуртканы көзгө көрө албайбыз да, көз менен көрө албайбыз. Анан ал ак төштү ким сылайт? Барат дагы темкеңдеп басып жүргөн бала итти жакшы көрөт эмеспи? Ал кармалайт. Аталар жакшы көрөт, мисалы сылашат, ак төш кандайсың, мени тосуп алдың деп жумуштан чыкта. Анан башын алалайт, анан баягы колунда, немелеринде жумурткалар болуп калат, анан байкабастан оозуна салат. Мисалы адамдардын адаты бар да, мынтип оозун сылайбыз, мынтип мынтебиз, чач башыбызды оңдойбуз, жоксо эркек киши тамеки тартат, колун жуубай, мисалы эшикте да. Анан ошол учурда баягы ал жутулуп кетет, ал жумуртка. Жутулуп кетти деп коюңуз, анан 10 чакты жылчы ал билинбей акырын боорго барат, өпкөгө барат дагы, ошол жерде чоңое берет дагы, бир ыйл акчага айланат. Анан адам баягы өпкөм оор болуп атат, дем алуум оор болуп атат, жөтөлсөм ооруп калып атат деп эметип калышы мүмкүн. Же болбосо оң тарабым ооруп атат деп баягы эменин боордун жагын көргөзүшү мүмкүн. Анан ошол учурда кой текшерип көрөйүнчү деп случайно эле УЗИге барып, анан ошол учурда билип калгандар бар да. То есть бул метеогорд кайсы органга жабышса, ошол органдын иштөөсүн бузуп бир аз оорутушу мүмкүн. А так бир 10 жыл, 20 жылга чейин билинбей жүрө берип анан качан гана чоң ыйл акчага айланганда, ыйл акчанын размери бул баланын башындай болуп чоңойот, элестетиңиздер. Бул кичине жана жаңы төрөлгөн бала бар эмес беле? Ошонун башына чейин болуп чоңоюшу мүмкүн да ушул ыйл акчачы. Анан Кудай сактасын, ошол ыйл акча жарылбаш керек. Ыйл акча жарылса, ошондон канча деген курт чыгат дагы бүткүл органдардын ар кайсы жерине барып жабыш. Демек ыйл акчанын ичинде көбөйүп алар жыргап жашай берет экен да. Ооба. Ошол себептен мисалы эхинококоз, альвеококоз деген оору чыкканда, бул хирургия жолу менен көбүнчө дарылана турган оору болуп эсептелет да. Бизде Кыргызстанда бир канча хирургия борборлору бар. Ошол жердеги биздин эң мыкты хирургдарыбыз как раз ушул кырттарды баягы ыйл акча кезинде, жарып кетирик кезинде баягы алып салууга аракет кылат да. Бирок аны менен кандай өзгөчөлүктөрү бар? Ошол ыйл акча жабышкан адамдын органы кесилүүдө. Бул адамга баягы инвалидность алып келүүдө да, адамга чоң зыян алып келүүдө. Бизде эл ичинде баягы ар кандай дарылоолорду колдонушат эмеспи? Бул туурабы же туура эмеспи, кооптуубу же коопсуз эмеспи? Мындай ушул жөнүндө элдик медицинага салып эле баягы өз билгенин кыла беришет да. Анан бул туура жол деп эсептесек болобу, болбойбу? Ушул тууралуу айтып берсеңиз. Негизи чындыгында айта турган болсом, мен баягы өзүмдүн кичине кезимдеги көргөн нерселеримди айта кеттим го. Ошондогу жанакы чүчөк куртун дагы бир жолу баягы токтоло кетейин, балдарда көп кездешүүчү. Айта кете турган болсом, мисалы ошол көз алдымда да, азыркы убакытка чейин көз алдымда баягы чүчөк куртту бир баладан чыкты эле да, ушу кичинекей кездечи. Анан бир апа айтты да, тиги келин чүчөк курттарды мыкты дарылаганды билет деди. Ошого апар деди да. Анан мен кошо бардым да. Анан ал келин алды дагы баланы, кичинекей баланы алды да, тоңкой деди да. Эми ал бала кичинекей болмок, канча бир 4-5 жаштагы бала да. Анан тоңкой десе, тоңкоюп берди да. Анан тоңкоюп бергенден кийин баягы ширеңкени алды дагы, ширеңкени алып, анан баланы тиги көтөнүн тоңкойтуп алып, анан кийин азыр чыгарам деди да. Мен чыгарам, азыр бул келет деди дагы. Көтөнүн ачып алып, баягы күт деп бир башкача бир звуктарды чыгарды да. Бул эмне десем, ал чыкырып атат, ал күт азыр чыгат деди да. Анан мен карап турдум да, таң калып, мен кызык болуп атат да мен үчүнчү. Мен да кичинемин да ал кезде. Анан баягы бир заматта эле карасам, ошол жерден сойлоп кадимки ушу астрица курту чыкты да. Анан мен аябай таң калдым. Бул чын эле баягы курттарды чыкыра алат турбайбы депчи. Баягы мынтип эметип алып, баягы чыгарды дагы. Анан ушу ширеңкенин башы менен мындай басып бир нерсе алып өлтүргөнгө аракет кылды да. Анан көрдүңбү деди. Анан ошол келин айтты да, буяка деген
куштун деген чаба элекей беле эмне эле ошонун богун себелешибиз керек деди. Ошондо бул мите курттар өлөт деди да, бул курт өлөт деп анан бирдемесин алды дагы анан бирдеме болуп эле баягы байкуш кичинекей баланын көтөнүнө себелеп туруп анан бар кете бер деп койду да. Анан ошол кезде мен үчүн аябай чоң таң калыш болгон да. Анан азыр эми мен сизге айтып кеттим го, бул ошол кезде таң калыштым, бирок мен азыр түшүнүп атам. Ал баланын эмне себептен ал курт сойлоп чыкты? Анткени ал ойлоду, түн кирди деп ойлоду. Баягы сфинктер ачылды деп ойлоду. Ал аял аны күт деп чакыргандан эмес, сфинктер ачылды, кой мен баягы жумуртканы барып таштап келейин деген. Ал эңкейгенде ачылганда Тиги курт үчүн баягы сфинктер бошой түштү да. Бошой түшкөндө ал тиги жумурткасын барып таштап келүүнүн максаты менен өйдө чыкты дагычы. То есть ошол келин чакырган эмес, эметкенден эмес, анын курттун негизги максаты бул жумурткаларын таштоо болду да ошол кездечи. Ошол себептен ал өйдө чыкты да. Эми биздин эл арасында ар кандай ыкмалашы, дарылашуучу методдор колдонушу мүмкүн да. Кээ бир учурда мисалы баягы чеснок көп жеш керек, же болбосо чеснок менен пияздан клизма жасаш керек, ошо курттарды өлтүрүш керек деген сыяктуу ыкмалар мен дагы көрүп угуп жүргөм да. Же болбосо баягы ашкабактын семечкасы менен дарыланыш керек деген методдор бар да. Бирок чындыгын айта кетейин, дарыгер катары бул методдор эффективдүү болбой калышы мүмкүн. Андан сырткары дагы бул методдор балага айрыкча чоң адам эмес, эми балага ден соолугуна чоң зыян келтириши мүмкүн. Ошол себептен бул жерде курттун түрүн аныктап, анан ошол куртка карата биринчиден, экинчиден ошол бала болобу, адам болобу, ошонун весине жараша бул дары берилет. Көрдүңүзбү? Чеснокду көп жей бергенден, көп мисалы ар кайсы нерселерди ичип жей бергенден бул баланын ашказаны, чоң адамдын ашказаны жабыркап калышы мүмкүн. Ошол себептен эч качан да өз алдынча дарылабаганга аракет кылыш керек. Бул жерде только дарыгердин көзөмөлү менен кайсы курт экенин аныктап, анткени куртка жараша да дарылар бөлүнөт да. Дозировкасы өзүнчө болот, весине жараша, салмагына жараша жана ошондой эле убактылар мөөнөтү ар кандай болот. Мисалы бир жумадан кийин ичтиңби, балким экинчи жума кайра кайталаш керек. Ошондой сыяктуу болот. Ошол себептен мен чакырат элем, ата энелерди, чоңдорду чакырат элем да, өз алдынча дарылабаганга аракет кылыңыздар. Рахмат. Мен азыр сиз айтып отурсаңыз бир окуяны эстеп кеттим. Мен да бала кезимде жанагы жылкыга, койлорго альбендазол деген дарыны берчү эле да. Мен да көргөм, курту түшөт депчи. Анан бир күнү эле баягы сиз айткандай адамдардан да ушундай курт бар болгон чо то сезилип атат деген имиштерди да угуп калыптырмын. Азыр сиз айтсаңыз эстеп кеттим. Анан альбендазолдон ичип койсоң түшүп калат дегендерди да угуптурмун да. Анан бунун канчалык чындыгы бар? Ал альбендазолду ичсе чындап эле түшүп калабы? Ал чындап эле адамга туура келеби, келбейби? Чоң рахмат. Сонун суроо болду. Анткени бүгүнкү күнгө чейин мисалы биз тренингдер өтүп чыгабыз, гермиттер боюнча айтабыз, анан ошол учурда деле мугалимдер, мисалы жакынкы учурда мугалимдер да бизге ушундай суроо берген. Биз ошо гермиттер боюнча тренинг өттүк эле да. Анан сиз айткандай ушу малга бере турган дары дармектерди адамдарга да берсе болобу депчи, биз ушундай учурларды көргөнбүз депчи, бүгүнкү күнгө чейин ушундай учурлар бар экен да. Бирок айтат элем мен, андай эксперименттерден алыс болуш керек да. Себеби баягы малдын организми башкача, адамдын организми башкача болот. Ошол себептен баягы бул жерде дозировкасы аябай маанилүү да. Мисалы элестетиңиздер, бир уй 500 килограмм болот, жарым тонна болушу мүмкүн. Адам канча килограмм мисалы, ошол себептен бул дарыларды дарыгердин көзөмөлү менен колдонбосо, бул мисалы боорду, бөйрөктү жабырката алышы мүмкүн ал адам. Анткени дозировкасын туура эмес тандап алгандан, өзүнө пайда кылам деп зыян келтирип алышы мүмкүн да. Ошол себептен бул только дарыгердин көзөмөлү менен жаныбарлардын дарыларын колдонбостон андан алыс болуп, эксперименттерден алысыраак болуш керек. Демек, дарыгер адамга тиешелүү дарыны жазат, только ошол дары менен гана дарыланыш керек. Жаныбарлардын дарысын адамга колдонсок болбойт. Туура. Ооба.
биздин мындай көрөрмандарыбыз дагы ушул тууралуу кененирээк билип алышсын. Анткени айыл жеринде билбейм, балким дагы деле ушул методду колдонуп жүргөн адамдар бар болуш керек деп ойлоп кеттим да. Бизде баягы Кыргызстанда статистикалык маалыматтарга таянсак, андан башка дагы устрицадан башка дагы кайсы курттар көбүрөөк кездешет? Мгм. Чындыгында жыл сайын Кыргызстанда ар кайсы жугуштуу оорулар боюнча статистика жүргүзүлөт да. Анан мисалы 23-жылдын жыйынтыгы боюнча айта кете турган болсом, ушу 1000 адамга оорунун деңгээли да аныкталат да. Анан мисалы 2023-жылы 830 000ден ашык мектеп курагындагы балдарда ушул митек урттарга караша герменттерге карата баягы изилдөө өткөрүлгөн да. Анан 2023-жылдын аягында ошол 32 ошо 1000 адамга карата деңгээлди караганда баягы 32% ашкан да. Ал эми 2024-жылы ошол эле 1000 адамдын деңгээлин карай турганда, оорунун деңгээлин карай турганда бул көрсөткүч көбөйө түшкөн кайра. То есть ал учурда 42-32% көргөзүлгөн болсо, 2024-жылы бул оорунун деңгээли 42% болгон. То есть көрүп атасыздар бул көтөрүлүп атканын. Анан мисалы бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюмунун дагы өзүнүн баягы жарыясы боюнча ушул дүйнө жүзүндөгү баягы оорулардын арасынан дагы мите курттар менен ооруган адамдардын саны 3-орунда турат. Мисалы баягы грипп оорусу көп, ОРВИ оорулары көп эмеспи? Ошондой сыяктуу оорулардын баягы саны боюнча, көбү боюнча айта турган болсок, баягы көп эле адамдар ушу мите курттар бар экенин өзүн билишпейт да. Баягы жуктуруп алганын билишпей жүрө беришет. Анан Бул кайсы курт ошондо? бул баягы жыйынтыктоо статистикасы да. Общий статистиканы айта турган болсок, ал эми Кыргызстанда эң көп кездешүүчү баягы мите курттар боюнча токтоло турган болсок, бул ошо энтеробиоз же болбосо чучок же болбосо астрица оорусу. Анан жана ошондой эле Кыргызстанда эң көп кездешүүчү мите курт, паразиттик курт бул аскаридоз деп аталат. То есть аскарида деп угуп жүрсөңүздөр керек. Бул дагы ошол адамдын ичегисинде жашай турган мите курт болуп эсептелет. Көбүнчөсү жугу жолдору жана мен жогоруда айтып кеткендей эле бул ошол чала жуулган жашылча жемиштерде болот да бул курттун эмеси жумурткасы. Анан баягы адам аны баягы жутуп алганда ал адамдын жумурткасы ичине барат дагы уже ичегиге жетип, анан ошол ичегиде баягы чоң куртка айланат да. Мисалы астрица курту бул бир мындай 1 сантиметр мындай кичинекей курт боло турган болсо, ал эми аскарида курту адамдын ичегисинде ургачысы 30 сантиметрге чейин жетет. Көрдүңүздөрбү? 30 сантиметрге чейин жеткен бул чоң баягы курт болуп эсептелет. Аскарида курту эгер адамда бар болсо, анын кооптуулугу канчалык? Мен айта кеттим ушу аскариданын баягы башка курттарга салыштырмалуу размери чоңураак депчи элестетиңиздер. Баягы аскариданын ургачысы, анын алдында эркеги жана ургачысы болуп бөлүнөт да. Ургачысы бул 30 сантиметрге чейин жетет да. Ошондо мындай бир сызгычты элестеткен болсоңуздар, ошол сызгычка чейин ушундай чоң болот да. Чоң мындай томолок бир паразиттик курт да ал. Анан татаалдашу кандай болушу мүмкүн? Ал баягы адамдын ичинде көбөйө берет баягы көбөйгөндүктөн кээ бир учурларда ушунча көбөйүп кетиши мүмкүн. Ал ичегиде жашагандыктан ушу адамдын ичегисинин баарына ошол мите курттар толуп калышы мүмкүн. Толуп калганда баягы элестетиңиз, ал ичегинин функциясы кандай? Ичегинин функциясы тамак сиңирүү, туура эмес заттарды чыгаруу. Эми элестетиңиздер, ошол ичегиде баягы полный ичегинин баардык ичегинин жагынын баарына курттар толуп калса, бул кандай абал болушу мүмкүн? Медицинада бизде бул кишечная непроходимость деп коет. То есть кишечная непроходимость болгондо ошол ичегиден өтө турган нерсенин баары өтпөй ушул жерде такалып калат дагы. Адам ууланып, адамда бир аябай оор пайда болуп, бул жерде баягы экстренный уже операцияга алынышы мүмкүн да алчы. Же болбосо бул эми бул аябай татаалдашып кеткен учур да, ушу курттар аябай көбөйүп кеткен учурда. Же болбосо баягы личинкалары, бул адамдын ичинде сойлоп жүрө берет да бул личинкалары
бул адамдын өпкөсүн жабыркатышы мүмкүн. Ошол өпкөсү жабыркаган учурда адамда одышка бар болуп, адам жөтөлүп ушинтип кыйналышы мүмкүн да. Же болбосо бул курттар адамдын өтүн жабыркатышы мүмкүн. Уйку безин жабыркатышы мүмкүн. Ошондуктан бул курттун дагы тилекке каршы органдарга дагы зыяндыгы чоң болушу мүмкүн. Билинбей жүрө берген абалда болсочу, мисалы аябай толуп калбай эле бир экөө болгон болсо кандай болот? Андай учурларда баягы адамда көп белгилер болбойт. Мен айта кеттим жогорудай дагы көбүнчөсү мите курттар көп адамдарда билинбей жүрө бериши мүмкүн. Билинбей ал адам өзүнүн ичинде курту бар экенин билбей жүрө бериши мүмкүн. Кандай белгилерди байкап башташат эң биринчи? Мисалы ар кандай белгилер болушу мүмкүн да, жанакындай эле адамдын мындай көңүлү жок бир нерсеге мындай чарчап, ал адамчы чарчагансып, анан же болбосо жанакындай аллергиялык ар кандай нерселер Болушу мүмкүн го? эгер ичегисинде проблемалар болсо, курт көбөйө турган болсо, запор дагы болушу мүмкүн. То есть иштин катуусу деп койсо, иштин катуусу болушу мүмкүн. Ошондой белгилер дагы байкалышы мүмкүн. Буну деле анализ аркылуу билип, анан дарыланабыз да, Ооба, муну дагы албетте анализ тапшырыш керек. Анализдерди тапшырып, анан ошо дарыгердин көзөмөлү менен гана буну дарылоо жүргүзүш керек. Бул аскарида куртту жугуштуубу? Же бизге тамак аркылуу кирип атабы же кандай жол менен кирип атат? Бул чындыгында жанагы чала жуулган жер жемиштер аркылуу, ооз аркылуу баягы адам жутуш керек да. Адамда бул курт пайда болуш үчүн чала жуулган жер жемиштер, чала жуулган чөп чарлар аркылуу ошол учурда баягы адамдын оозуна кирип кетет дагы. Анан бул өзүнүн негизи циклы оор да. Ал циклды дагы мындай түшүндүрүп отурсаң, татаал циклдан өтөт дагы, анан ошондой бир чоң куртка айланат. Бизде акыркы кездери баягы Бишкекте аябай көбөйүп кетпеди? Суши ролларды жешет. Ошолорду дагы жанагы балык бар анын ичинде. Балыкта да билинбеген курттар бар, ошолорду жеп алып атабыз. Мен акыркы кездери ушундай маалыматтарды көбүрөөк көрүп атам да. Анан демек ошол тамак аштар аркылуу дагы бизге аскарида жанагы устрица деген курттар ичке кирип кетиши мүмкүн деп айта алабызбы? Чындыгында айта турган болсок, туура сурап берип атасыз сиз. Бизде бир канча жыл мурун популярдуу боло баштады да, айрыкча мен ойлойм жанакы корейский кинолорду көргөндөн кийин жаштар арасында. Жана Кореянын кинолору бирдемелери келгенден баштап бизде суши заведениялар ачылды. Мурун мен укчу элем ошондой суши заведениялар бар. Россияда көп, башка өлкөлөрдө көп депчи, бирок акыркы жылдары мисалы бизде деле Бишкекте деле ар кайсы областтарда деле карасаң суши деп сатышат. Ар бир экинчи шагта ошондой. Анан жаштар үчүн аябай популярдуу бир мекемелер да, заведениялар да. Анан чындыгында аскарида жукпайт, устрица жукпайт, бирок балык аркылуу балыкта жашай турган дагы башка мите курттар бар чындыгында. И ал курттар деле ошол эле биздин жогорку айтылган мите курттардай сыяктуу эле адамга чоң зыян алып келүүчү мите курттар бар. Керек болсо ошол мите курттар адамдын көзүнө чейин, баягы интернеттен деле көрсөңүздөр керек, көзүн мынтип эметкенде бул көзүнүн бир жерине сөйлөп жүргөн бир мите курттарды көрөсүздөр. Ошондой сыяктуу болгон даже түрлөрү болот да балыктачы. Анан кантип жугат өзгөчөлүгү эмнеде? Бул туура обработкадан өтпөгөн балыктар. Жөнөкөй сөз менен айтканда, мисалы ошо сушида колдоно турган балык бул ысык температурада бышпаган балык. Мисалы да, жөнөкөй сөз менен үй шартында биз балыктарды ысык эмеге майга кууруйбуз, же болбосо духовкага салып жейбиз. Ал эми ушул жерлерде жеп атканда сен билбейсиң да, ал балык каяктан алып келинген биринчиден, кандай шарттарда багылган, эмне берип баккан, балык таза балыкпы же ичинде курту бар балыкпы, анан ал кандай кургатылган, кандай туздалган балык. То есть ошо чийки балыктардан жугушу мүмкүн да. Бул кургатылган балыктар, анан туздалган балыктар. Ошол учурда анын жумурткалары, ошо курттардын жумурткалары аябай туруктуу болот да, туруктуу болот. Мисалы биз деле айтып атабыз го, тиги топурактан жашылча жемиштерге жугат депчи. Эмне себептен мисалы күн деле чайыттай тиет, топурак муздак, кыш болот, например, ошо
жумурткалардын баары өлүп калбайт себеби ошол мите курттардын жумурткалары аябай туруктуу болот. Ал өзүн ушундай кургатып салып, ушундай оболочкада жасап алат өзүнө. Ысык эме температуралардан, ошо сууктан, нымдуулуктан аябай мындай жакшы сакталып тура берет да. Качан ал адамдын организмине түшкөндө, биздин организм кандай? Жылуу биздин организм, жумшак. Биздин организмде ар кандай сонун тамактар бар. Көрдүңүздөрбү, кандай шарттар түзүлүп атат. Ошол учурда тиги кайра жанданат дагы, анан баягы чыгат, ошол жумурткадан чыгып, анан куртка айланат. Көрдүңүздөрбү, алар да кандай акылдуу, алар дагы жашаш үчүн өзүн кандай абалга алып келет, кургатып, мындай эч бир табигат зыян келтире турбаган нерсеге алып келет дагы. Жакшы шарттар болгондо жанданат түшөт. Чоң рахмат. Бизде андан соң маек болду. Баягы жыйынтыктап айтканда, адамдар ушул туура эмес вирустардан же болбосо курттардан сактаныш керек. Анан сактануу жолдору жөнүндө кененирээк айта кетсеңиз. Чындыгында ушул гельминттердин, мите курттардын сактануу жолдорун боюнча айта турган болсом, бул эң оңой да, жолдору эң оңой. Бул көбүнчөсү ушу кичине кезде, кичинекей балдарга көбүрөөк жугаткандыктан, бул баягы кенедей кезинен баштап балага адаттарды, то есть гигиена боюнча адат калтыруу да, адат калыш керек да. Бул орусча привычка деп коет го, ушундай сыяктуу кылганга аракет кылыш керек да. Мисалы, эшиктен келдиби, колуңду жуу, самындап колуңду жуу. Жөнөкөй суу менен эмес, самындап жууганды үйрөтүш керек. Ошондо гана баягы жакшы колдун таза болуусу болот да. Анан ошондой сыяктуу эле бул бала менен эшикке чыкканда баягы жүрүм турумду үйрөтүү да. Мисалы, иттерге барбаш керек, мисалы эшикте жүргөн иттерди кармабаш керек, иттерди кучактап өппөш керек да. Мен ушуну суранат элем да, баягы кичинекей балдарды иттерди кучактап өптүрбөңүздөр депчи. Анткени айыл жергесинде дагы баягы ата энелер көп көңүл бурбайт да. Итти барат, кучактайт, өбөт, анан аны сылайт, анан колун оозуна салат. Ошол нерселерди үйрөтүш керек да, балагачы үйрөтүп аракет кылыш керек да. Анан кайра эле ушул иттерге токтоюн. Биз Кыргызстан болгондуктан, ит мышык багылып аткандыктан, ар бир үй бүлөдө эле бирден ит мышык бар деп ойлойм. Бул ошол балдарынын келечегин ойлосо, балдардын ден соолугун ойлосо, ошол ит мышык баккан ар бир үй бүлө бул ушу ит мышыктын ден соолугуна да көңүл бөлүш керек да. Бул жерде бизде медицинада колдоно турган бир термин бар, дегельминтизация деген термин бар. Бул курттардан арылтуу дегенди түшүндүрөт да. Ошол себептен ар бир квартал сайын ошо ит болобу, мышык болобу, аны дегельминтизациядан өткөрүп туруу зарыл. Көрдүңүздөрбү? Ошондо гана балага жукпайт. Анан биз дагы сунуш беребиз, баягы итти байлап багуу депчи. Итти байлап багуу, анткени ал ит болгондуктан ар кайсы жака барат экен, ар кайсы иттер менен контакт болот экен, анан оору жугузат экен. Ошол себептен баягы итти дегельминтизация кылып, аны дагы кароо зарыл да. Жанакындай ооруган малдын өпкө боорулорун бербеш керек. Ушундай сыяктуу чаралар бар. Анан эле баягы биздин дагы бир жөнөкөй жана эффективдүү чаралардын бири бул биз колдонуп жаткан топурак менен контакт болгон жер жемиштерди жакшылап жууп, таза жууп, чөп чарларды таза жууп, баягы колдонуш керек да шартында. Ушулар баягы эң жөнөкөй жана эффективдүү методдор болот. Жана ошондой эле балыктар боюнча айткым келет, урматтуу ата энелер деп кайрылгым келет. Кичинекей балдарыңыздарга сушу бербеңиздер депчи. Анткени чындыгында бул балдар үчүн коркунуч жаратат да. Өзүлөрү дагы баягы сак болсун да. Бул боюнча дагы мен ойлойм маалыматты көбөйтүшүбүз керек деп. Чоң рахмат, Ажаркын Сейтказиевна. Жогорудан бери биз бир топ маек курдук. Өтө көп маалыматтарды бердик деп ойлойбуз. Ал эми биздин урматтуу угармандарга айта кетмекчибиз, ден соолук бул өтө маанилүү. Ар бир адам өзүнүн ден соолугуна жоопкерчилик алганды үйрөнүшү керек. Биз мынакей бул ден соолукту чыңдоо борбору атайын ушул кичине болсо дагы ушул подкасттан өзүнүн ден соолугу жөнүндө кызыктуу бир маалымат алып калсын деген максатта атайын баштадык. Анда эмесе биз кийинки подкастта дагы көрүшөбүз. Дагы бир нерсени айта кетейин. Кийинки подкастта биз суши жана балык тандоо боюнча кызыктуу темада сүйлөшөбүз. Биздин подкастты дайыма көрүңүздөр. Биз менен ар дайым бирге болуңуздар.